Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү менен инвестициялык жол ачылып, ата мекендик ишкерлер аталган рынокто башка өлкөлөр менен тең аталуу иштөөгө милдеттүү. Эгер экономикалык биримдиктин талаптарын так аткарып, жоопкерчиликтүү иш алып барсак, бизде өндүрүлгөн товарлардын санын арттырып, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жаңы жумуш орундары пайда болот. Орусия жана Казакстан менен ири инвестициялык долбоорлор ишке ашат. Бул атаандаштык деген дайыма жакшы нерсе. Негизи биздин продукциябыз бул көп текстиль өндүрүүчүлөрдүн айтымына караганда Түркия менен Кытайдын ортосунда, баа жагынан дагы, сапат жагынан да турат. Биздин продукциябызга талап аябай күч. Ошол эле комшу Казакстандан, Россиядан. Биз ошол талапка эле жооп беришибиз керек да. Анан дүйнө дагы ордунда тура бербейт да. Эгер биз бүгүн ал талапка жооп бербесек, замандын талабына ылайык иш алып барбасак, биз бара бул азыркы текстиль тармагындагы артыкчылыгыбызды жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан азыркы талапты аябай мындай баамдашыбыз керек. Анан биз баштаганда жакшы баштаганбыз, бирок муну улантуу дагы маанилүү да. Биримдиктин шартына ылайык ага мүчө эмес өлкөлөрдөн алынып келинүүчү товарлардын бажы төлөмдөрү мурдагыдан кымбаттагандыгына байланыштуу акча жана товар айлантуу, алып сатуу кескин азайган. Ага улай биримдиктин көч башындагы Орусия, Казакстанда гана эмес, дүйнөдөгү экономикалык кризис, доллардын көтөрүлүп, рубль кунунун төмөндөп кетиши ишкерлердин кирешесин азайтууда. Эң чоң кыйынчылыктардан бири мисалы Россия менен Казакстан менен биздин текстиль өндүрүүчүлөр иштешкенге даяр жанагы чоң соода дүкөн түйүндөрүнө сатууга даяр, бирок биз алардын көлөмдөрүнү мындайча айтмакчы камсыз кыла албайт экенбиз. Анткени биздин өндүрүүчүлөр өтө бытыранды, майда, анан көп экен, уюшкан эмес экен да. Ал эми алар келип ошол бир жерден эле баарын алгысы келишет экен. Биз муну тилекке каршы камсыз кыла албайт экенбиз. Ошондуктан азыр баягы биз аларды бириктирип бир өндүрүш зоналарын айландырышыбыз керек экен. Өндүрүш зоналарын айландырышсак, жаңы технологиялардын келиши, каражаттардын оңой алынышы, андан кийин чыккан продукциянын дагы ошол сата турган биздин потенциалдуу кардарларга дагы сатуу, соодалоо оңоюраак болот экен да. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбектин айтымында, учурда кыргызстандык ишкерлер экономикалык каачылыктан чыгуу жолдору менен алпурушууда. Азыр Евразия алкагында бизде уникалдуу бир мүмкүнчүлүк пайда болду. Сырттан, Түркиядан же башка өлкөлөрдөн өндүрүүчүлөрдү алып келип, бул жерге өндүрүш кылуусуна камсыз кылуу, биздин өндүрүүчүлөр аларга партнер болуп, анан чогуу биргеликте өндүрүлгөн товарларды мындан ары Казакстанга, анан Россияга сатуу мүмкүнчүлүгү пайда болду да. Ошол мүмкүнчүлүктү биз колдонушубуз керек. Анан өндүрүүчүлөр келгенде алардын бирден сураган суроосу, өндүрүштү макул биз курабыз, бирок бизге кандай жеңилдиктер сунулат? Ошого биз жооп беришибиз керек. Анан буларды чын эле бул жерде туура адамдар менен, туура өндүрүүчүлөр менен, биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөр менен жолуктурушубуз керек. Анан булардын биргеликте ишкана курууга буларды баягы шыктандырышыбыз керек болуп атат да. Биздин өндүрүүчүлөр менен чогуу алардын жабдыктары, биздин тажрыйбабыз, алардын тажрыйбасы, жаңы технологиялар дегендек булардын баары, ошолор менен чогуу жаңы продукцияларды, сапаты жогору продукцияларды биз мындан ары тиги Казакстанга, Россияга, башка өлкөлөргө, КМШ өлкөлөрүнө сата алабыз. Анткени чет элдик өндүрүүчүлөр, чет элдик ишкерлер салыштырмалуу башка чөлкөмдөгү өлкөлөргө караганда бизде ээн эркин бизнес кыла алат. Бизге бул шарттар бул жагынан жакшы да, башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Ошол уникалдуу мүмкүнчүлүктү колдонуп, биз алар менен чогуу продукция өндүргөнгө аракеттенишибиз керек. Өлкөдө тигилген продукциянын 90% Орусия менен Казакстанга экспорттолот. Андыктан кыргыз өкмөтү ата мекендик ишкерлерди колдоого алып, алардын атаандаштыкка туруштук берүүсү үчүн Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан чакан жана орто бизнеске ылайыктап насыя берүүдө.